Арбаңыздар, урматтуу тарых сүйүүчүлөрү. Алгач эле тарых сабагын баштаардан мурун мен сөзүмдү ушул сөз менен баштагым келип турат. Алтынбек Исмаилов агайыбыз ошо тил жөнүндө айтып атып, анан тарых сөз менен баштайт да сөзүнчү. Эх, кыргызым, ойлончу эсти жебе, эн атаңдын айтканын эски дебе. Тарыхты сен тарсатып салган менен таңдайыңа сайылат эски жебе демекчи. Тарыхка баа берип, тарыхтын таамайлыгын аңдап билүү ар бирибизге керек деп ойлойм. Албетте бул тармакта өзүнүн мыкты кесиптик окуусу менен, ошол эле учурда өзүнүн мыкты билими менен бизге тарых илимин бөлүшүп жаткан Уулай мугалимибизге сабакты баштоосуна суранайлы. Алгач ошол мурунку сабакта тарыхтын кандай келип чыгышы, тарых деген сөздүн этимологияларын өтүп берген болчу. Ал эми бул сабакта сөз ээсине берели, андан кийин калганын улантабыз. Сизге азыр Уулай сизде организатор кылдым. Сөз сизде. Баштай берсеңиз болот. Саламатсызбы? Терең ыраазычылык билдирем. Өткөнгү сабакта биз сүйлөшкөн темалар ошол тарых илиминин келип чыгуусу, тарых илиминин учурдагы абалы жана кыргыз элинин келип чыгышы тууралуу сүйлөшкөнбүз. Ал эми бүгүн болсо Манас эпосу тууралуу сүйлөшөбүз. Манас эпосунун кыргыз эли үчүн экран көрүндү, э? Ооба, көрүнүп жатат, тунук. Бүгүнкү темабыз Манас эпосу Кыргызстандын тарыхынын көнөргүс булагы темасында сүйлөшөбүз. Манас эпосунда кандай болгон, аял затынын орду, эр жигиттин орду, жаш бала тарбиялоодо каада салт, ырым-жырымдар бул негизи эле кыргыз элинин өзөгүн түзгөн маселелер тууралуу сүйлөшөбүз. Манас эпосу Кыргызстан тарыхынын көнөргүс булагы темасынын айланасында Манас эпосу кыргыз элинин кылымдарды карткан тарыхынын алтын казынасы деп билсек болот. Негизинен эле Манас эпосу дүйнөдөгү теңдешсиз зор көлөмдүү көркөм чыгармалардын бири. Манас эпосуну негизинен үч бөлүмгө бөлүп карайбыз. Манас, Семетей, Сейтек. Андан кээде биз аны улай 8ге чейин улап катары кетебиз. Алар Кенен, Кунан-Сарык, Алым-Сарык деп. Андан кийин Манас эпосунун маанилүүлүгү тууралуу сүйлөшө турган болсок, Манас эпосунун маанилүүлүгү жарандык белгилери боюнча баатырдык эпос катары эсептелген. Бул чыгарманын мазмуну негизинен эле берген маалыматтарынын көлөмү боюнча баатырдык эпостордун демейки алкагынан чыгыш, андан алда канча тереңдиги, масштабтуулугу менен айырмаланат. Масштабтуулугу боюнча сүйлөшө кетсек, масштабтуулугу боюнча Манас эпосу дүйнөдөгү эң алдыңкы орунда турган эпостордун бири болуп саналат. Андан кийин бул гректердин эпосу Илиада жана Одиссея менен салыштыра келгенде, Илиада жана Одиссеядан 20 эсе чоңдугун Ооба, чоң экендигин далилдеген. Айтсак болот. Манасчы
Саякбай Каралай уулу жазылып алынган эпостун Семетей Манас Семетей Сейтек 3 бөлүмүнүн жалпы көлөмү 50 миң саптан тургандыгын, бул Манас эпосунун канчалык деңгээлде бай экенин көргөзүп билген. Андан кийин Саякбай Каралаев бул 20-кылымдын Гомери деп да Улай, сиздин үнүңүз келбей калып атат. Сыягы. угулчу да Эми угулуп баштады. Манас эпосу 20-кылымдын Гомери деп аталган, андан кийинкиси угулбай калды. Манас эпосу бул 20 Саякбай Каралаев бул Манастын 20-кылымдын Гомери деп айтылып келет. Андан кийинки Манас эпосу Манасты кайсыл тарыхтын кайсы бир качан, кайсыл мезгилде болгон, качан болгон деген маселелерине токтоло келгенде, Манас эпосу эң алгачкылардан болуп 16-кылымда жазылган Сайфаддин Акскендинин Мажму ат-Таварих чыгармасында алгачкылардан болуп эскерилген. Андан кийин Манас эпосуна Чокон Валиханов, Радлов, Сергей Малов, Болот Юнсалиев, Калим Рахматуллин, Виктор Жуминский сыяктуу окумуштуулар булар изилдеп өз пикирин айтып келишкен. Алардын бул изилдөөчүлөрдүн пикирине ылайык кыргыздардын, Енисей кыргыздарынын 9-10 кылымда саясий жактан жогорулап тургандыгын баса белгилеп айткан. Кийинки ооба, үнүңүз угулчу да эми чыкты, үнүңүз жоголуп кетти эле да. Александр Бенштам, Мухтар Ауезов сыяктуу биздин окумуштуулар аларга каршы пикирди айткан. Кандай деп айтты? Аларга каршы эмес, аларга Енисей кыргыздарында Манас эпосуну Енисей кыргыздарына 9-10 кылымга эле алып барбай, Манас эпосу андан да алдын мезгилде болуп өткөн деген пикирди ортого салып өтүшкөн. Андан алдың дегенде бул 7-кылымдан эле Манастагы сюжеттер чагылдырыла баштаган деген маселени козгой баштаган. Андан кийин Маловду айта өтсөк болот. Малов бул Манас эпосу негизинен кыргыздардын тарыхындагы орчундуу окуялар өтүп жаткан мезгил тууралуу айтып өткөн жана бул негизинен эле орчундуу Манас эпосундагы көргөзүлгөн орчундуу окуялар 9-кылымда пайда болгондугу талашсыз экендигин баса белгилеп айтып өткөн. Андан кийин Манас прототипин аныктоо маселесине келгенде, Манас чын эле мисалы Манас прототипи тууралуу айта турган болсок, Манас тарыхта кайсыл инсан болгон деген суроо жаралат. Манас чын эле болгонбу деген маселеге келгенде, Манастын прототипин аныктаганда бир гана тарых инсан менен чектөлүүгө болбойт. Андан кийин кээ бирки окумуштуу изилдөөчүлөр тарыхта белгилүү болгон Улуу Каган Барсбек жана Улуу Кол башчы Алпсолду Манастын прототипи катары болоорун кароого негиз бар деген пикирди дагы алып жүрүшөт. Кыргыздар дүйнөгө карата көлөмдүү эпизоддордун эпизоддору өтө арбын кезиккендигин дагы айтып өтсөк болот. Кийин Манас эпосунда бир эле согуштарды же болбосо бири менен болгон согуштарды эле айтпастан, анда негизинен эле кыргыз элинин жай турмушу тууралуу дагы айтылып өтүлөт. Жай турмушу дегенде эмнени айтсак болот? Ал жерде элдин абалы, жашоо шарты, үрп адаты, дүйнөгө болгон көз карашы,
философиясы негизинен эле эпизоддо толук кандуу чагылдырылат деп айта алабыз. Андан кийин Манас эпосунда аял затынын орду өзгөчө берилет. Аял затынын ордун карап көрө турган болсок, алар аял затын өзгөчө баалап, аял мамиле тууралуу жасалгандыгы баяндалат. Ошондой эле аялдар маанилүү орунда тургандыгын айтып өткөн. Алар бала төрөп, үй турмуш менен алектенгенден тышкары ар түрдүү зоо келгенде, ар түрдүү бир согуштар болгондо чачын төбөгө тик байлап согушкандыгын айтсак болот. Кийин бала маселесине келгенде, негизинен эле Манас эпосунда эмнелер болот дегенде, Манас эпосунда эмнелер чагылдырылат дегенде, эң эле негизги бул Жакып атанын балалуу болбой жаткандагы абал менен кошо ошол мезгилде кандай ырым-жырымдар колдонулган, кандай каада салттар болгон, балалуу болуш үчүн эмнелер кылган кыргыз ата-бабалары деген маселеге дагы Манас эпосунда аябай так-даана көрсөтүлүп берилген. Андан кийин бул негизи Манас төрөлгөндөн кийинки абалды айтсак болот. Бала тарбиялоодогу элдик ырым-жырымдар Манастын туулушу жана балалык чагы бөлүмдө берилет. Анда эмне болот? Баланы 15 жашка чейинки баланын кантип тарбиялоо керектиги тууралуу Манас эпосунда. Андан кийин Манас эпосундагы балалык чагына кайта турган болсок, Манастын кандай баатырдык сапаттарыны, баланын өсүлүп жетүүдөгү кандай шыктарыны, кандай биримдикке умтулганын, бала көрсө аны топтой калгандыгы тууралуу маселелер бүт баары балалык чагында так-даана берилет. Андан кийин Манастын кан шайланышы маселесине келгенде, бул жерде башкаруу системасы көбүрөөк маанилүү роль ойной баштайт. Бул кандай дегенде, кыргыз элинин башкаруусу кандай болгон, уюмдашуусу, элдик биримдиги жөнүндө так-даана айтылып өтөт. Бул жерде кыргыз эли кандай башкарууну өткөн, кандай бирдиктерден турган, кантип уюмдашат, бул баары Манас эпосунда так-даана көргөзүлүп берилет. Андан кийин кайта турган болсок, негизинен эле кыргызда куда төшүү деген аябай өзгөчө бир орунга экенин баса белгилеп айтсак болот. Мында кыргыздардын Манаста кыргыздардын куда түшүүсү, баласын үйлөнтүүгө байланыштуу каада салттарды сыяктуу маселелер Манастын Каникейди алганындагы эпизодунда чагылдырылат. Кийинчерээк кыргыздардын кыргыз каада салтындагы адамдын өлүмү, сөөк коюу урп-адаттары, Көкөтөйдүн ашы, Манастын өлүмү жана ага күмбөз салдыруу бөлүмдөрүндө баяндалып кетет. Дагы кайрыла турган болсок, негизинен эле жана башында айтып өткөндөй эле Сагынбай Орозбаков менен Саякбай Карлаев кыргыз Манасынын көрүнүктүү өкүлдөрүнөн бири болуп саналат. Сагынбай Орозбаковго кайра токтоло турган болсок, негизинен эле Сагынбай Орозбаков Үскөлдө туулуп, Үскөлдө өскөн манасчылардын бири. Ал өзүнүн Сагынбай Орозбаковдун бөлүмүнү жазууда кандай процесстер жүргүзүлгөн. Ал Сагынбай эл оозунан Сагынбай Орозбаковду эл оозунан угуп, анан Каюм Ифтаков деген көрүнүктүү өкүл, ал Сагынбай Орозбаковду издеп, Кочкорго чейин келгендиги тууралуу айтылат. Ал өзүнүн Кочкорго чейин издеп келип, Сагынбай Орозбаковдун канчалык деңгээлде күчтүү бир манасчы болгонун өз көзү менен ынанып, ал Сагынбай Орозбаковдун вариантын кагаз бетине түшүрүүнү Ибраим Абдрахманов деген молдого тапшырат. Ал Ибраим Абдрахманов деген молдо Сагынбай Орозбаковдун вариантын 4 жыл артынан бирге жүрүп, 250 000 саптан турган көлөмдөгү Манас эпосун жазып калган. Бул жерде Сагынбай Орозбаковдун дагы баса белгилеп айта турчу негизи эле жалпы манасчылар тууралуу жалпы айта турчу негизги нерсе бул алардын Манас айтуу шыгы келүүсү. Манас айтуу шыгысы кантип келди,
көпчүлүк манасчылардын айтуусуна караганда манас айтуу шыгып бул түш аян менен келет деп көп окумуштуулар айтат. Сагынбай Орозбаковго дагы угултат угулатат. Сагынбай Орозбаковго дагы аян аркылуу келгендиги тууралуу айтсак болот. Экран чыгып кеткен жокпу? Экран чыгып кетти. Көрүндүбү? Көрүнө элек. Ой. Интернет чыгарып салып атат окшойт, автоматтуу түрдө. Сизден Сизге презентацияны жиберет окшойт. Ачылбайт атат. канча калды эле негизи? Негизинен дагы көп эле бар болчу. Ооба. Көрүнүп атабы? Ооба, көрүндү. Азыр баштай берсеңиз болот, Негизинен эле жалпы Сагынбай сөзүмдү улай эле негизинен эле баардык манасчыларга манас айтуу түшүнүгү, манас айтуу аян аркылуу келгенин айтсак болот. Жанагы сөзүмө улай манас ошол Сагынбай Орозбаковдун варианты Ибрайым Абдрахманов тарабынан 4 жылда жазылып бүткөн, жалпы 250 000 саптан тургандыгын айтсак болот. Андан кийин Саякбай Каралаевга токтоло турган болсок, Саякбай Каралаев ошо 20-кылымдын гомери деп айтылат. Ошол эле мезгилде ал манас айтуу Саякбай Каралаевдин варианты Сагынбай Орозбаковдон 2 эсе көп болгонун айтсак болот. Ал Саякбай Каралаевдин варианты 500 000 саптан турат. Андан кийин эле Саякбай Каралаевдин өзүнө кайта турган болсок, Саякбай Каралаевдин манас айтуу түшүнүгү, манас айтуусу негизинен эле бул Дакиш деген чоң энесинен аябай көп таасирленүү процесси кандай болгон. Ал негизинен эле Дакиш чоң энеси ага ар түрдүү тамсилдерди, баяндарды, жомокторду айтып отуруунун натыйжасында Саякбай Каралаевга бул касиет берилди деген дагы бул манас айтуу түшүнүгү дагы өттү деген бир пикирлер айтылат. Андан кийин кайта турган болсок, кыргыз элинин ичинде манас эпостун ондогон варианттары бар. Алар учурда сакталууда. Алардын көпчүлүгү араб, латын, орус алфавиттери менен кагазга түшүрүлгөн. Азыркы учурда көптөгөн варианттар Кыргыз Илимдер академиясынын кол жазмалар фондусунда сакталууда. Негизинен эле жалпы эсептегенде
Манас эпосунун 70тен ашуун варианты бар. 70тен ашуун варианты бар. Негизинен эле аял манасчыларга токтоло кетсек болот. Аял манасчыларга токтоло келсек, буга чейин көпчүлүк баарыбызга белгисиз болсо керек манас аялдардын манас айтуучулук касиети бар экендиги. Бизде Кыргызда аябай көп чыккан эмес. Себеби кыргыз коомунда аябай басымтуу болгон. Кандай басымтуу дегенде кыргыз аялдары эч качан манас айтпайт, манас айтуу туура келбейт деген түшүнүктөр менен аял манасчыларды тыюу салганга айтуусуна тыюу салган учурлар аябай көп кездешет. Буга мисал катары эле Сейде Дейди кызын алсак болот. Ал Сейде Дейди кызы манас айтуу аяны келгенде ага аябай көп кысымдар болгон. Ага эң алгачкы кысым эле бул аял киши манас айтпайт деген кысым болгон. Андан тышкары Сейде Дейди кызынын коомчулук манасчылар тарабынан манас айтпайт деп буга кысым тарабынан Сейде Дейди кызы өзүнү жеңип отуруп, ал манасты эмес, семетейди айтып калганын дагы айтсак болот. Негизинен эле Сейде Дейди кызы 1881-жылы Наманган уездинде туулуп өскөн. Ал өзү түштүк аймакка аксы, арпа, андан кийин эле өзүнүн өнөрүнүн үстүнөн иштөө натыйжасында ал Тогуз-Тороо, Жумгал, Кочкор, Самарканд аймактарына чейин манас айтып турганын баса белгилеп айтсак болот. Негизинен эле бул Сейде манас айтуучулугунда атасын ээрчип жүргөн, 15 жашына чейин ээрчип жүрүп, ал манас айткандыгын 15 жашына чейин атасын ээрчип манас айтат. Кийин ал кайнатасы менен кайненесин турмушка чыккандан кийин кайненесине баргандан кийин аны катуу кысымга динчил адамдар болгондуктан анын ага катуу тыюу сала башташат. Эмне үчүн дегенде анын ошондой ичинен жан дүйнөсү менен айткан учурда ал аны сырттагы көргөн адамдар аны ичинде шайтаны бар деген түшүнүккө келген экен. Бирок ошол кайнатасы ошол шайтаны бар деп кайра кагып силкеп, шайтанды чыгаранга аракет кылып, манас айтышына каршы чыккандан кийин ал кайнатасынан качып өз ата-энесинин үйүнө келгенге аргасыз болгон. Кийинчерээк ал Уста Жолдош деген кишиге турмушка чыгып, Сейде Дейди кызы. Кийин Уста Жолдош деген акынга турмушка чыгып, ал акын Сейденин өнөрүнө туура кабыл алып, атүгүл чыгармачылык менен тыгыз байланыш түзүшөт. Андан кийин эле айта турган болсок, эл оозунда элек жок дегенде эл ичинде өйдөтпөмөн сөз жүрүп, молда эшендер каршы чыга баштады. Бул жерде өзүнүн үй бүлөсүнөн чыккандан кийин эми болсо коомдун басымын айтсак болот. Аял манас айтса, аны урбак уруп кетет, атүгүл жакындарын да арбак урат деп коркутуша башташкан. Сабыр деген эшен Сейдеге эл алдында манас айтпоо касам ичирет. Манас айтпоосуна касам ичиргенден кийин ал өзү ичиндеги болуп жаткан абалын чыгарбаса, Сейде кыйналып өзүнүн бир жоготууларга чейин алып барган. Ошол себептүү Сейде үйдө эч ким жокто коргоонун дарбазасына бекитип, небереси Калмуратты кароолго коюп, күнү кечке түнү бою манас айтып жаткан учурларны айтып өтсөк болот. Андан кийинки манасчы кайта турган болсок, бул Сейдине Молдоке кызы деген. Сейдине Молдоке кызы негизинен эле бул да аябай коом тарабынан кысымга кабылгандардын бири. Бул Сейдине Молдокенин манас айтуучулугу кайдан келди, семетей айтуучулук кайдан келди, кандай болгон деген маселеге токтоло турган болсок,
Сейдине Молдоке кызынан дагы аян аркылуу келген. Анын түшүнө адеп улуу акын Токтогул кирип, Манас айт деген түшүнө аян катары келген. Ал өзүнүн жообунда айланайын токо, ал аял киши болсом кантип айта алам деп макул болбой койгон учурлар тууралуу өзүнүн айтып өткөн. Бул коом тарабынан кандай кысымга калганда, бул дагы кайнатасы аябай катуу кысымдар жасалган. Анын кайнатасы Сейдине Молдокенин кайнатасы Манас айтканын билип алып, Манасты аял киши айткан эмес деп, Сейдинени эпосту айтуусуна катуу каршы болуп, таптакыр тыюу салат. Бирок Семетейди эл арасында айтууга абдан ынтызарланган Сейдине эл көп чогулган кайсы бир чоң майрамда үйүнөн качып чыгып майрамга келген карыяларга барат да, алардын уруксаты менен Манас айта баштайт, өнөрүн көргөзө баштайт. Кийинчерээк Семетейин жактырган карыялар, уруксат сурап айткандан кийин Семетейин жактырган карыялар ак батасын беришип, Манас айтып Семетейин айтканга уруксат берген. Ошондон кийин үй бүлөсү ошондон кийин негизинен эле анын үй бүлөсү Сейдиненин Манас айтуусуна макулдугун берген деп айтсак болот. Негизинен эле байыркы доордон эле манасчыларды карап өтө турган болсок, байыркы доордон эле баштап эң алгачкы манасчылар Ырамандын Нурчу болгон, Жайсаң Үмөт уулу, Токтогул Сейдалы уулу, Нооруз, Келдибек Барбоз уулу, Тыныбек Жапай уулу, Балык Кумар уулу, Кадралы Кайназар уулу, Токтогул Калманбек уулу, Тоголок Молдо сыяктуу манасчыларды айтсак болот. Кийинки манасчылардан Сагынбай Орозбак уулу, Дыйканбай Тойчубек уулу, Саякбай Каралаев, Шпак Рысмендин уулу, Жүгөрү Назар уулу, Багыш Сазан уулу, Актан Тыныбек уулу, Жусуп Мамбет Чокмор уулуну дагы айтып өтсөк болот. Учурдагы манасчыларга токтоло кеткен болсок, учурдагы манасчылар бул Дөөлөт Сыдыковду айтсак болот, Рыспай Исаков, Замир Баялиев, Нурбек Талантбек уулу, Үмөт уулу сыяктуу учурдагы манасчылар айтып өтсөк болот. Андан кийин жана угул жатат Учурдагы аял манасчыларга токтоло кете турган болсок, учурдагы аял манасчылардан, көзү тирүүлөрдөн Зуракан Сыдыкованы айтсак болот. Ал Зуракан Сыдыкова учурда Манас айтып жүргөн аялдардын бири болуп саналат. Зуракан Сыдыковага токтоло кете турган болсок, Зуракан Сыдыкова азыр Каракол шаарында мугалим болуп эмгектенет. Зуракан Сыдыкова өзүнүн Манас айтуучулук өнөрү бар экенине, ушундай менин жашоомдун маңызы деген позиция менен ар дайым Манас айтып жүргөн манасчылардын бири. Ал ошондой эле өзүнүн айтуусунда кыргыз болуп калганыма, мага Манас айтуу буйруп калганында Кудай Таалам Манасты менин көкүрөгүмө салып бергенине сыймыктанам деп учурга чейин Манас айтып жаткан негизинен эле мен айтайын деген маселелер ушул. Эгерде суроолоруңуздар болсо, берсеңиздер болот. Чоң рахмат. Аябай сонун маалыматтарды бердиңиз. Ошол туура айтасыз, биздин тарыхыбыз негизи Манас менен башталат. Өзүбүздүн негизи буга чейин Кытай булактарында Кыргызстандын тарыхы 2000 жылдан биздин заманга чейин 200-жылга чейин деп айтылат, бирок биз өзүбүздү ошол тактаана Манас эпосунан кандай эл экенибизди, кандай эл болуп калыптангандыгыбыз бардыгы ошол сиз айтмакчы Манастан көрө алабыз. Көбүнчө элдик оозеки чыгармалар менен өзүбүздүн тарыхыбызды ушул учурга чейин алып келгенбиз. Ошол эле тиги кошумчалай кете турган болсом,
Манас эпосунда ушундай деп айтылат: абал таммандай сөз келет, алгачкы нерсе сөзделет. Салмактуу чыккан сөз болсо шайтан да чочуп сестенет. Сөз гана жашайт түбөлүк, калгандын баары өзгөрөт. Андыктан мунара куруп сөз менен, муунга сунган сөз белек демекчи. Баягы сөздүн күчү менен Орозбай, Сагынбай Орозбак уулу, Саякбаев Карала уулу, Жусуп Мамай жакында өткөн. Анын азыркы учурда неберелери, азыркы учурда Гиннес рекордторуна кирген Ырысбай Исак уулу, баардыгы ушул бизге ушул Манас атабыздын, биздин сыймыгыбыздын дүйнөдөгү эң чоң чыгарма болуп дагы деле рекорд китептерине жазылып турат. Ошо менен сыймыктанабыз. Биз ошол менен өзүбүздүн тарыхыбызды билгенибиз сизден дагы тастыктадык. Ал эми кимде суроо болсо ушул чатка жазсаңыздар болот, же болбосо кол көтөрүп суроо берсеңиздер болот. Эгер эч кимде суроо жок болсо, менде бир мындай суроо пайда болду. Мен берейин. Манас эпосунун прототипи деп Барсбек Каган менен ошо Алпсолду айтышат да, анан ошол канчалык деңгээлде чындыкка дал келет, анан буну кайсыл тарыхый булактарда айтылат. Ошол Кытай булактарындабы же Орус булактарындабы, ошо кайсы булактарда ошол Барсбек менен же болбосо Алпсол деп айтышат да. Бул негизинен эле көпчүлүк учурда орус булактарына таянып айтышат. Негизинен эле жалпы айтканда кантип деп айтат? Негизинен жалпы айтканда негизинен эле баатырдык күчүрмөн аракеттерине, элди бириктирүүлүк аракеттерине, элди уюмдашуусуна алып келүүсү негизинен эле ошол нерсеге көбүрөөк такалгандыктан, мисалы Алпсолдун сырт менен байланышып иштешкенин айтсак болот. Ошондой эле Алпсолдун ошол элди биримдикке өңдөп бир мамлекет түзө алгандыгы үчүн Манаска Барсбекти дал келтиришет. Орус булактарында көпчүлүк учурда. Маловду айтып өттүк, бир канча окумуштуулар айтып өттүк. Малов, Радлов, Берштам сыяктуу окумуштуулар булар мисалы Берштам менен Радлов мисалы 7-кылымдан эле бул Манас эпосунун сюжеттери башталат деп айткан болсо, Малов дагы биздин Рахматуллин, Жырминский сыяктуу окумуштууларыбыз булар 9-кылымдан башталат деген пикирди алып жүрүшөт. Орус булактарында көпчүлүк учурда. Такыр эле тарыхый булактарда Манас деген жокпу мындай? Манас деген кыргыздарда ушундай баатыр чыккан деген сыяктуу, же болбосо Манас деп мындай түздөн түз айтылбаса дагы, мисалы үчүн Манас деген атка окшош бир ат менен баатыр болгондор барбы тарыхый булактарда? Барсбекке, Алпсолго салыштырбай эле түздөн түз ушундай өзүнчө бир Манас деген күчтүү баатыр чыккан, кытайларды ушинтип базып согушкан деген маалыматтар барбы? Аны азыркы күндө тарыхчылардын пикири боюнча ал так бир моол баатыр болгон деп айтканга негиз жок. Себеби бизде чындыгында эле 70тен ашуу вариант бар. Ар бири өзү ар башка жазылган. Биздин максат ошолорду изилдеп чыгаруу болуп саналат, бирок азыркы учурда так бир көргөзүлгөн прототип жок. Негизинен эле жалпы Манас эпосу тууралуу айта турган болсок, Манас эпосунда азыркы көлөмгө келип калуусунун кайдан келип калды деген да маселе бар. Бул азыркы көлөмү биринчи пайда болгондо эле ушул көлөмдө болгон эмес. Себеби ага чейин бул жазылган версиясынан улам муундан муунга өтүп, уламдан улам жаңы устаттан шакиртке өтүрүп бул азыркы күндөгү толук кандуу Манас эпосу жазылып калганын айтсак болот. Сакталган. Чоң рахмат. Толук кандуу жооп алдым. Анда суроо бар окшойт. Лиза эже кол көтөрүп атат. Саламатсызбы? Ведущийлерге чоң рахмат. Улай, Кудайберген, огромное вам спасибо за то, что вы проводите такой классный урок, реально.
От меня вопрос, мен кыргызча өтө көп жакшы сүйлөй албай анан уят болуп калбайм да. Орусча эле суроо бере берейинчи. Хорошо. Ушул кезге чейин Манас эпосу башка тилдерге которулду беле? Которулбаса эмне үчүн которулган эмес? Негизинен эле Манастын толук варианты 500 саптан турган которулган эмес, бирок кыска көлөмдө которулган. Элге берилет кыска көлөмдө. Мисалы чет тилден дегенде англис тилине которгондугун айтсак болот, орус тилине которулган, орус тилинде жазылгандар айтсак, бирок толук кандуу мисалы Саякбай Каралаевдин 500 саптан турган вариантын которулган эмес. Ал кыска көлөмдө которулган, мисалы бир китеп болуп чет тилдерине которулган. Сюжеттер кыска. Эгерде сиз улай англисче жакшы сүйлөйсүз, ошол жазуучулардын, Кыргызстандагы жазуучулардын баардыгын чогултуп, англисче анткени которуу өзүнчө бир искусство, то есть перевод — это искусство, да? Если мы будем переводить этот эпос на русский язык, на английский язык, о Кыргызстане, о кыргызстанской истории многие будут знать, да, потому что почему никто об этом не знает? Потому что ничего не было переведено, да. Например, про Чингиза Айтматова все знают. В Германии, когда я бываю, да, ты кто? Я кыргызка десем, все знают, что Чингиз Айтматов. Почему? Потому что его книги были переведены на многие языки. Что вы насчет этого думаете? Негизинен эле которуу маселесине келе турган болсок, которулган кыска сюжеттерде бирок Манасты идеология катары караганда бир аз маселе жаралган. Ага чейинки маселеге токтолсом, тилдерге которулган, көп эле тилге которулган, бирок биз эгерде которо турган болсок, бир вариантты тандап алышыбыз керек. Жана айтып өткөндөй 70тен ашык вариант бар. Ошонун бир вариантын алып которушубуз керек болот. Андан кийин айта турган болсок, бул Манас эмне үчүн Чыңгыз Айтматов чыгармасы сыяктуу чет мамлекеттерге таралбады деген маселе жаралат. Маселе негизинде суроо бердиңиз. Ошол нерсеге токтоло турган болсок, Манас эпосунун кыргыз өзүбүз жакшы түпкү маңызын түшүнө албай келе жатабыз. Себеби көпчүлүк кыргызмын деген атуулдар Манас эпосун толук кандуу окуп чыккан эмес. Анын ичинде эмнелер болгон, кандай сюжеттер болот. Эгерде ар бир кыргыз атыл ошол Манас эпосун окуп чыкканда ичиндеги кандай Чыңгыз Айтматовдун китебинен дагы баалуу бир нерселер бар экенин билгенде, балким дүйнөгө таанытуу дагы да мындай тез процесс менен жүрмөк деп ойлойм да. Андан кийин бул 91-жылдары эгемендүүлүк алгандан кийин Манас эпосунун Манасты идеология катары карала баштаган. Идеология катары карала баштаганда Манас эпосу идеология катары каралгандан кийин бат жайылышы керек болчу. Бирок антип жайылбай калды. Себеби 91-жылы эгемендүүлүк алгандан кийин мамлекетте 93, 94, 95 жылдары аябай катуу кризис болуп чыкты. Кризистин натыйжасында элдер кризис ачка олтурган убакта идеология берген аларга акча эмес. Аларга идеология эмес, ошол мезгилде өзүнүн жанын багышы керек болчу, идеология эмес. Азыркы учурда элдин урсагы ток. Азыр биз идеология бере турган болсок, ошол биздин идеологиябыз Манасты жайылтуу батыраак жүрөт деп айтмакмын. Негизи идеология маселесине келгенде. Негизинен эле которууга келгенде, бул ошол биз өзүбүз түпкү маңызы кайда алып барарын, эмне бар экенин түшүнбөй жатканыбызда маселе болуп жатат. Значит, дагы изилдөөлөр керек экен да, бул Аябай көп изилдөө керек. Азыркы кезде ошол нерселердин баары изилдөөдөбү же пока на стопе всё? Изилдөөдө. Ким изилдеп атат ошону? Кайсы окумуштуулар? Бизде ошондой окумуштуулар барбы Кыргызстанда? Или бул дагы деле российский немелер болобу, орустар болобу, ким? Кыргыздар. Мисалы мен Аутсада окуйм. Аутсада мондай база ачылды. Ал базада ар бир вариантты өз-өзүнчө киргизет. И на английском, и на русском, и на кыргызском. Ар бир вариантты.
Ошондой сайт ачылды. Ал сайтка былтыр жаңы иштеп, быйыл жаңы иштеп баштады жайында. Бул ар бир вариантты киргизет. Ошол көбүрөөк аутса дагы изилдөөлөр айтсам болот. Өзүм Манас университетин бүткөндүктөн Манас университетиндеги мугалимдердин изилдөөлөрүн айта алам. Анан мен азыр аял манасчылар тууралуу айтып өттүм. Аял манасчыларды Мукарам Токтогулова деген этнограф эже изилдеп жүрөт. Мен деле 2 жыл мурда аял манасчылардын канчалык деңгээлде бар экенин, алар коом тарабынан запкы жегендиги тууралуу маалымат биле элек болчумун. Ошол Мукарам Токтогулова изилдөө жүргүзүп, Мукарам Токтогулованын тынымсыз угуу натыйжасында мен аял манасчылардын канчалык деңгээлде ролу бар экенин биле баштадым деп айта алам. Ошол жөнүндө көбүрөөк сүйлөп берсе да жакшы да, анткени бул көйгөйдө көптөр, например, мындай проблема бар экенин билишпейт дагы да. Анткени баарынын оюнда башка, бирок бул проблема жөнүндө сүйлөсө, көбүрөөк айтса, ар кайсы жактан ар кандай адамдар көбүрөөк сүйлөшсө, ошол проблема баягы сыртка чыгат дагы, анан изилдөөлөр батыраак болот деп ишенем да. Ошол жөнүндө эмне ойлойсуз? Мисалы, батыраак дегенде негизи изилдөөлөр жүргүзүлүп келе жатат. Бирок бул жерде көбүнчө Илимдер академиясында жүргүзүлөт да. Ал Аутса менен Манас айта турган болсок, 2 университетте дагы өз алдынча изилдөө жүргүзүшөт. Финансирование университеттерден келет, булардын изилдөөсү бат болот. Финансированиядан камсыздоо, акча каражаттын байланыштуу болот. Себеби изилдөө жүргүзүш үчүн бүт Кыргызстанды кыдырып чыгыш керек, ар бирин талдап чыгыш керек. Ошол маселеге келгенде Манас менен Аутсада аябай камсыздоо жакшы болгондуктан изилдөөлөр бат жүрүп жатат. Мисалы, жөнөкөй эле бакалаврдын студенттери дагы изилдөө процессине катышып жатат да. Булар жыйынтыгында эмне деп айткым келет? Булар эртең 5 жыл, 10 жылдан кийин изилдөө процессине толук кандуу бул маселелерди алып чыгат деп ойлойм да. Бир эле Аутса Манас эмес, ошондой эле национальный дагы студенттерди айтсак болот. Алар өздөрүнүн изилдөөсүнү уже жарыялап чыгып келе жаткан бардык маселе финансы маселесине барып такалат. Чоң рахмат. Көп кызыктуу нерселерди бүгүн билдим. Мен үчүн да кыргыз тарыхы абдан маанилүү. Баардык кыргыздарда элечи. Анан ушундай сизге окшогон адамдар көп болсо, чоң рахмат. Улай сиздин убактыңызга, сиздин билимиңизди бергениңизге абдан ыраазыбыз. Рахмат. Сиздерге чоң рахмат. Менде башка суроо жок. Чоң рахмат Низеже. Аябай жакшы суроо жооп болду. Жоопту дагы аябай сонун бердиңиз. Улай мугалимибиз билинип турат. Ошол илимди окууну жакшы окуп, жакшы адистикти жакшы өздөштүрүп баратканыңыз. Эми келечекте дагы ошо биздин тарыхыбызды башка элдер изилдебей, Кытай же болбосо деген кезде айтмакчы, орус, ошо башкалар изилдебей, сиздер изилдеп, так даана маалыматтарды бересиздер деген үмүттөбүз. Ошол эле Манас боюнча дагы, ошол Талас областындагы, Күмбөстүн дагы ошол жакта да жатат деп коет го, баягы Манастын өзүнүн негизи немелеричи, сөөгү ошол жакта жатат деп айтылат. Анын сыңарындай ошолор канчалык деңгээлде туура, ошолордун баарын так изилдеп бизге сунсаңыздар аябай жакшы болот. Дүйнө Манасты окушу керек, билиши керек. Кошумчалай кетчү нерсе, сиз аябай сонун маалыматтарды бердиңиз. Ошол мага дагы аябай жаңылык болду. Ошол аялдардын Манас айтканын билбечимин мен буга чейин. Жок болуш керек деп эле жүргөм. Аябай көп экен, таң калдым. Биринчи жолу уктум. Аябай жаңы маалыматтарды алдык. Сабагыңыз үчүн чоң рахмат. Кийинки сабакта кайсы тапшырма берем дедиңиз эле, кандай тапшырмаларды ошолорду айтып койсоңуз, анан кайсы темага даярданыш керек, кайсы темада өтөбүз. Биз дагы суроолорду даярдап келейли. Негизинде кийинки сабакта Кыргызстандагы Таштор деген теманы өтөбүз. Кыргызстандагы Ташторунда табылган эстеликтер, Кыргызстандын аймагындагы Ташторунда кандай табылгалар табылган, негизи эле Таштору кандай жүргөн, мезолит, неолит
палеолит тууралуу сүйлөшөбүз кийинки сабакта. Тапшырма ушул э? Ооба, кийинки сабакта ушул боюнча суроо таап келсеңиздер болот. Чокуп эч табылбай турган маалыматтарды таап келем го сизге. Макул. Суроо берсе болобу да, бир суроо. Баягы программа жөнүндө да. Улай сиз деген баягы биринчи жолугушуубузда программаны жөнөттүңүз эле. Сиз ошол программа боюнча өтөсүзбү? Например, элдерге эмки 5 сабак жөнүндө айтып койсок, ошол сабактын кайсыл темасы кимге кызыктуу болсо ошого кошулса болобу или ал деген алмашабы, ошону сурайын дедим эле да. Негизи ал алмашпайт, мен ошонун негизинде эле өттүм. Бүгүн экинчи сабагыбыз Манас эпосу боюнча болчу. Анан кийин таш тоору боюнча 2 тема алган болчумун. Бирок бүгүн 2 тема айтып бере албайт экенмин, себеби Манас эпосу менен таш тоору экөө эки башка болгондуктан мен экөөнү бөлүп салдым, башына бирге кылган деп. А кийинки сабакта 2 тема өтөм. Бул таш тоору менен коло доорун өтөм. Бул 26 ноябрь болуп калат ошондо. Негизи ошол план менен бөлүшө берсеңиз болот каалоочуларга. Ошол даталар менен жазылган го, ошондо. Всё, супер. Спасибо. Чоң рахмат. Суроо жок болсо анда сабакты сиз жыйынтыктап коюңуз. Негизинен баарыңыздарга мындай пайдалуу болду деген үмүттөмүн. Сиздерге ушундай аудитория түзүп бергениңиздерге терең ыраазычылык. Сизге чоң рахмат. Чоң Ишиңизге ийгилик. Кудай берген сизге андан да чоң рахмат. Абдан сон берет экенсиз. Прям рождены быть ведущим, реально. Огромное спасибо. Сиздерде мындай комплимент угуу биз үчүн бакыт. Чоң рахмат.